Эфирдик сапарыбызды алдыга улайбыз дагы. Кайрадан 2 саатыбыздын алкагында шайыр апалар келип бир жагымдуу, маанай позитивдүү, энергетика тартуулайын деп турган учурлары. Албетте жогоруда кесиптешим Нурлан айтып кетти эле, ушул Элайым апалар тобун презентациялап кетти деп, азыр эми ушул Элайым тобунун жалпы жамааты келип турган чагы. Саламатсыздарбы? Аман эсен келип алдыңыздар. Кандай сонун суп-сулуу керемет апалар. Эң сонун. Таптатынакай бардыгы, аппапкай кийинишкен, жолукту салынышкан, өзгөчө таланттуу. Ырдайын деп турган чактар азыр мынакей. Аны эмесе келиңиздер эми ушул Элайым апалар тобунун көркөм жетекчиси, мынакей ортодо өзгөчө болуп, суп-сулуу болуп турган жалпы ушул апалардын атынан Эгембер Рива Шакен эжекеңизге микрофонду узаталы. Келиңиз. Келиңиз, айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден ушу Пирамида каналынын ушул таңкы тамаша тобунун жамаатына чоң салам айтабыз. Ишиңер ийгиликтүү болсун, ден соолуктуу болгула. Биз сразу ушинтип чакырганыңар апаларды. Мен айтайын дегеним, биз Аламидин районунун Ташмойнок айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Бирик айылынан келдик. Эң сонун. Эми бул жерде ушу топ түзүлгөн 2015-жылдан баштап. Биздин топтун түзүлүшүнө, биздин маданий үйдүн пайда болушуна биздики Болот Бегалиев деген тургун устун жардамы чоң да бизгечи. Ушу ал кишиге да биз ыраазычылык билдирип коелук. Андан кийин мына апаларга, жеңелер, эжелерге ыраазычылык билдирсе, ушу 2015-жылдан бери мына ушу Элайым тобу түзүлүп, колубуздан келген аракеттердин баарын кылып, эл үчүн кызмат кылып келатабыз. Каерде иш-чаралар болсо, ошол жерге барабыз, чакырылган жер болсо, өзүбүздүн маданий үйүбүздө дагы ушундай ар кандай иш-чараларды өткөзүп турабыз. Эң сонун. 2015-жылдан бери түзүлүп калды деп калдыңыздар. Эмне себептен аты Элайым деп аталып калган? Эми Элайым деп биз эми элге кызмат кылалы деп биринчиден ошол чечимди. Элайымдары деп жаштарга каада салт, үрп-адаттарды ушу бизден калсын деп ушу Элайым тобун түзгөнбүз да биз. Жакшы Кудай буйруса бардыгы жакшы эмгектер болуп келатат, акындык менен келатабыз буйруса. Эми бул жакта ырлар көп экен. Убакыт аз бат эле өтүп кетет, өзүңүздөр байкагандай. Эми жагымдуу чыгармаларга орун берелик, бул жактагы Жаш Корак аттуу ырдан баштайт окшойбуз, турайбызбы? Баштайбыз. Kızı 45 yaş
Балар башкаларга пайда өткөн, эстесем ал күндөрдү айла кеткен. Эңсетип кетелеген келечекке, ортом 55 жаш кайда кеткен. Ортом 55 жаш кайда кеткен. Ayla joğandan keyin mış kelebe, adamzat karılıkka tuş kelebe. Jaz gülüdöy jatırağan jaşlığımdın, ardынан appak karlı kış kelebe. Ardından appak karlı kış kelebe. Mişke başım nigim gelme, arıcı alsızlıklı görgüm gelme. Bir gana kara candım kamı yene, sinirde karılıka dergim gelme. Sinirde karılıka kıyrım gelme. Жарған құдайымдан қуат алып, көрікті 80 жашқа баралычы. 80-ден сересінде сергек жашап, балдардың сымасайын көрілічі. Балдардың сыйырматын көрілічі. Тоңтай асмандағы ақ бұлттай, тоқсонға тояп жүріп баралычы. Құдайым 100 жаш бізге делеп қылса, 20-ны дағы сұрап алалычы. Ошентек 120-ға баралычы. Evale! Ошентек 120-ға баралычы. Evale! Жақсы мындай өтө ойлонуп турган экен, Ооба. Yok kaygırmayın, sana kaygır kurdadık koy. 25 TL'miz Ali. Ең сол. Жақсы чыгарма. Жака SMS билдиргендер, саламатсыңар так тамашаны алып баруучулары, шайыр жигиттери, Мирлан, Нурлан дептер. Жакшы алып барасыңар, ийгилик каалайм. Мен дайыма күтүп көрөм. Бүгүнкү келген айымдарга сөз жок. Айрыкча Апиза айымга сонун ырайт экен, үнүнө береке, дагы жакшылардан ырдап бериңиздер, бар болгула, булбулдай болгон үйүңөр эч качан өчпөсүн, ден соолукта болла деп, Бали, Бишкек шаарынан Шакен апаңар деп SMS билдирип жатат. Баракелди. Баракелди, жакшы. Эл айын тобундагы апалар саламатсыздарбы? Барыңыздар суп-сулуу, жакшынакайсыздар. Эл арасынан чыккан таланттуу апалар аман болуңуздар, бар болуңуздар. Барыңыздар 25 жаштагыдай көрүнөт экенсиздер. Кейибеңиздер, аман болсоңуздар, шашпай 100 жашка чыккыла, андан кийин 120 жашка жөн эле чыгасыздар. Шашпай, акырында комузду көтөрүп алып, баппакай кийинип алып, эми болсо кийинки чыгармаларга убакыт берелик. Жаштык ыры аттуу жагымдуу чыгарманы Эгембердиева Шакен эжеке ырдап берет экен.
Ай баракелде, кол чабуулар болсун. Мыкты. Эми суроо мындай болсун, ушул ыр тандоодо кимдер сизге көмөктөш болот, ким жардам берет демекчи, анан ырдап жатканда ошол ырды ким даярдайт, ким ырдатат сиздерди демекчи. Бизде эми эч ким жок, эми даярдаган мына көрүп атасыңар, жетекчибиз музыкантыбыз да бул келин өзү искусствого жаралган адам. Биз болсо баягы эл ичи өнөр кенчиндеги мындай кызыккан ырга, кызыгып уккан, ырдап жүргөн мындай ар жакта анча деринде барлар, чымындуулар момундай ырдап карасак да карлыкка моюн бербей мындай талантыбыз кенедей болсо да кичине 5% талантыбыз элге тартуулу. Ошо анан сен ырдаба деген киши жок. Биздин наурат балдарыбыз деле, кыз-кыркындарыбыз деле ырдагыла деп кубанып турушат. Эл айым апалар тобунда ушул жерде отурган апаларбы же дагы барбы? Келбей алгандар да барбы? Ушулар. Бардыгы, Болгон группабыз ушул. Анан эсе кийинки жагымдуу чыгарманы берели. Жийде жыты аттуу ырды Зина апабыз ырдап берет экен, Келиңиз. Жагымдуу чыгарма болсун. Биздин урматтуу күйөрмандарга. Ебале, кол чабуулар болсун. Кереметтүү комуз менен скрипканын айкалышын мынчалык кооз биринчи жолу угуп атам, өзгөчө, сонун. Билдемедебиз. Азыр кандай эл айым тобу өзгөчөлүк киргизип аткан экен, шайыр апаларга. Мындай шайыр апалардын арасынан скрипканы уга элек болчубуз. Жогоруда Апизахан апабыз айтпады беле, негизи баягы бөлөк апалар тобундагыдай эмес, өзгөчө комуз менен эле депчи. Кандай жерде болбосун комуз менен ырдап, анан эртең скрипка менен коштоп жүрөбүз деп. Сонун экен. Эми кийинки чыгармага назар салалык дагы. Кийинки чыгарма Курбулар экен, Курбулар Турсалиева Барчын эжекебиз апакебиз ырдап берсин. Жагымдуу чыгарма биздин деле көрүүчүлөргө. Сиздер дагы сөздөрүн билсеңиздер, ырдап, чай үстүндө отурсаңыздар, ысык чайдан ууртап, биз менен кошулуп ырдап, жайнап, жакшы маанайда отуруңуздар. Жакшы. Саламатсыздарбы, пирамида, жашасын дайым таталар, жарайсыздар тата апалар, ар дайым гүлдө таталар, аман болгула тата апалар деп эсиме экен. Тата апа деген кандай экен? Биздин уруу, тата уруусу.
Атын жазбаптырбы? Жазбаптыр. Bir ayılдың bir uğrunun bak. Анда Тата апалардан Евали. Geçen yolu жаздар жайлар гүлдөр кетти. Кырлардан аппақ карлар кетти. Капарсыз bir кездеги каптырыктар. Ey kurbular. Gördüңөрбү биздин жаштык кайда кетти? Евали. Mevsimde bulbullardan жаш ündürü, Örüktörgün tөгülgön ak gülдөрü. Bülkülөр bir kezdеги жыргап күлгөн. Ey kurbular, биздин жаштык кайда кетти көрдүңөрмү? Евали. Ey kurbular, bizdin жаштык кайда кетти көрдүңөрмү? Эх. Кайда кетти көрдүңөрмү? Евали. Шоулар кайда кетмели, кыздын бүттеле калды деп. Баракелде. Көрсө жаштыкты бизге калтырып кеткен турбайсыздарбы? Биз жыргалатабыз. Саламатсыздарбы, Нурлан, эфириңер тунук, жүзүңөр жарык болсун. Байбичелерге сөз жок, бар болгула. Апизаны неге катарга кошкон жоксуңар, отургузуп койсо болот келет. Аман болгула, апалар, Каракылжадан салам жолдойм деп жазган экен. Баракелде. Пирамиданын көркү ачылып калды, себеби эфирге Нурлан менен Эрландын катарына апалар кошулган экен. Сиздерге ийгилик каалайм деп сайкал эжеңер десеңиз. Рахмат. Кайрадан жагымдуу чыгарманы урматтуу Ай Нуру аттуу экен, эл экен Рысалиева Бахта апабыз жагымдуу чыгармасын аткарып берсин. Келиңиз. Германдар.
Жок, чында жакшы ырдадыңыз. Атына заты жарашкандай, пахтадай жумушук апак эскен. Дагы бир жол катап. Жакшы, ырларсыз негизи сонун экен. Ар бир инсан, ар бир адам өзүнүн убагына жарашыктуу ырларды тандайт экен. Бизде жаш кезде сүйүү жөнүндө ырдайт экен, анан балдар пайда болгондо балдар жөнүндө ырдайт экен, анан 60-70тен өтүп калганда жаштыкты эстеп ырдайт экен. Иш кылып кандай болсо дагы ырдап жүрөбүз. Саламатсыздарбы, Нурлан, Эрлан бүгүнкү Эл айым тобуна асылзат элдик этно фольклор тобу Ала Мүдүн районунан ысык салам. Чыгармачылыгыңар өркүндө өссүн, бар болгула, аман болгула, Апизага рахмат, апалардын көңүлүн көтөрүп, эл алдына таанытканына деген экен. Баракелде, жакшы. Баракелде. Ал ушул жерге Пахтапа сизге эле суроо узалсын. Бул катарга Эл айым апалар тобуна качан кайдан кайтып келип калдыңыз дегенде, дароо ачылганда 2015-жылдан бери келип калдыңызбы, же андан кийин келдиңизби? Ошол убакта эле башталды, анткени жана Болот Бегалиев деген бизге жана клубду эметкенден кийин эле мына бул Майрам менен сүйлөшүп эле ошол жерден баары сүйлөшүп, ошондон бери ырдап келатабыз буюрса. Эң сонун. Бул жакка дароо эсемес келиптир. Саламатсыздарбы пирамиданы көрүп жатабыз, апаларга салам айтабыз. Горно Маевкадан дептир. Өзгөчө саламды Пахта жекебизге жолдойбуз. Ден соолук каалап кетебиз. Ар дайым пирамидада ырдап жүрө берсин деп Бейшен инисинин рахмат айткан эмесмин, бирок көрүп аткан турмайм. Уялып айткан эмесмин да, эми кандай болуп калат. Баракелде, бизди жалгыз эле ал жер эмес, бизди 7 областтан көрүп аткан учуру, анан алыс жерге талдан бери көрүшөт да, Тажикстандан, Өзбекстандан дагы көрүшөт. Жана Апиза жекебиз айткандай, дүйнө жүзү. Мына жакында эле 30 жылдык болгондо ошол жактан Азербайжандын дагы телеканалдары биздин Пирамида телеканалын көрсөтөт. Андыктан Азербайжанда дагы көрүп аткан учурларыбыз. Андыктан буюрса Пирамида телеканалы дүйнө жүзүнө таанылып, биз дагы эмне себептен таанылып атабыз билесиңби? Мынакей биздин төрүбүздө дайыма ошо шайыр апалар келип, албетте да. Баталарын берип кетет, анын сыңарында мынакей дүйнө жүзү көрүп жаткан чагы дейли. Анда эмес ушул жагымдуу мүнөттөрдө бир жарнамалык тынуу Жалаң гана өмүр жөнүндө жагымдуу чыгармаларды аткарган өзгөчө айымдар тобу, Эл айым шайыр апалар тобу келип калган учуру. Андыктан биз менен чогуу болуп, жаңы эле туруп, чай үстүндө же тамак үстүндө турган болсоңуздар, тамагыңыздар даамдуу болсун дейлик дагы. Жагымдуу чыгармалар катарын улаган сонун чыгармаларды аткаралык. СМС билдирүүлөрдөн билдик. Көптөгөн биздин көрөрмандарыбыз той үстүндө, той учурунда олтурган учур экен. Кээ бирөөлөр келин алып атышат, кээ бирөөлөр узатып атышат, кээ бирөөлөр дагы бир сонун кереметтүү майрамдын үстүндө отурган чак. Андыктан Пирамида телеканалы менен биргеликте ушул жагымдуу чыгармалардан, апалар ырдап аткан чыгармалардан азыр жаттап алып, анан кечинде кымыз ичкенден кийин ушуларды бар отурушта ырдасак болот, Эң сонурлар дейби. Же болбосо жанагы тойго апаларды чакырсаңыздар болот, Эң сонун. Көңүлүңөрдү ачып кетет дейли. А биз эми сапар улантырмекчибиз, мынакей четтен абдан сонун ырлар жаңырып турган чагы, Анда сен аттуу ырды Жайчиева Майрам апабыз ырдайм турган чагы. Аны эмесе келиңиздер. Өтө керемет ыр дейли,
Yolda çolpan öçkündey Yaşlı kez kalan kayakta Yaşlı kez kalan, canlı kez kalan Yaşlı kez kalan kayakta Ne vale? Ulan bir Allah şaşarız Ulayım varacaklarız Almon çok sürgün mallarına Adını sata yaparız Adını sata, adını sata Adını sata yaparız Ne vale? Adını sata, adını sata, adını sata Ne vale? Mıқты Hazır çıkarma. biz ata, hazır biz apa, alarga ırdap жатабыз деген чак. Жакшы. Эң сонун. Аны эмес болгон төрөлө. Tamam, аясаң боло жыргалым дегендер беле жагымды чыгарма Жылдыз Кожокеева апа азырдап берсин. Жагымды чыгармалысын, Е бали. Мына сен. Ye bali. He. Ye bali. Hey. Barata. Ye bali. Kol çalar olsun, mıқты olsun. Өзгөчө инструментиңиз бар экен, мыкты ойнойт экенсиз, кол көнүп калган экен, ар бир тактика берип анысы кандай. Канчадан бери кармап жүрөсүз? Атайын өзүңүз тандап алдыңызбы же жетекчилер? Берип коюшту. Ушуну сиз ойнойсуз деп. Ар дайым Кошулгандан кийин апала сенде ритм бар экен, сен немең бар, шыгың бар, музыканы окуу. Анан сен ушуну карма, башка инструмент ойнобосоң, хотя бы ушуну карма деп ушуну. Анан жагып Эме кыласың деп эметип койдум. жагып атабы? Конечно, Эми башталган. Bunu emetsin, kadimgidey jеңелерим. Булардын баары менин жеңелерим. Кызларым, жеңелерим менен жекелерим. Kadimgidey, шыңгыраңды алып келчи дейт. Сен демиле kadimgidey шыңгыраңды алып келчи да. Демек, Элайым тоонун эң кенжеси сиз экенсиз да. Эми кыз тануу, кызы. Жакшы. Эң сонун. Жакшы. Жакшы. Элайым тоонун мындайча айтканда асел деп коет беле, жана мёд, скрипкада турбай, анысы кандай. Ар дайым чоголуп жүрөсүздөр скрипканы. Бүгүн дагы келдиңерби? Жок, кошулуп атат кийинки күндөрдө. Кийинки күндөрү. Жалгыз комуз болуп атат, анын ичине мындай эме болсун деп. Апалар менен жүрүп чарчап кетпейсизби?
Мисалы бул жакта канча апа болсо баягы кызга 40 үйдөн тыюу деп коет. Ар кимиси ар кайсы нерсени айтып дегенде тажа тийбейби? Болду, ансы болду. Эми жагымдуу чыгармалардан уланталык. Кызыл гүл аттуу Элирин Сүйүнбаева Алмагүл апабыз аткарып берет экен. Кана эсе жагымдуу чыгарма болсун. Жакшы ырдайт экенсиз, өзгөчө аткарат экенсиз, анысы кандай. Анан ушундай той-пойлордо өзүңүздөр мындай шерине ойноп, бир отурганда абдан шаңдоо отурат окшойсуздар. Ошондой отуруштар барбы сиздерде негизи? Бар. Кандай отурасыздар, эмне кыласыздар? Ырдап эле отурасыздарбы же? Биздин мына эл айымдар, тобунун кыздары бар, бактылуу апалар да биринчи. Анан үйдө тынччылык болсо, келин балдары сыйлап турса, анан барган жерден чынында эле ыр, күлкү, анан жакшы сөздөр. Биздин эң негизи макытыбыз балдарыбыздын келечеги, кыздарыбыздын бактылуулугу, келиндерибиздин имандуулугу. Анан силерге окшогон балдардын момунт апалары сыйлап турса, биз бүгүн аябай бактылуу болуп турабыз. Мына бүгүн ушул жерде кандай отурсак, шеринеде да ошондой отурабыз. Улуулук бар берди. Сулуулук бар. Улууларды кичүүлөр ушунчалык сыйлайт. Изат менен. Аксакалдарыбыз бар. Аксакалдар айткандан эч жакка чыга албайт. Биздин муногу Аламидон району боюнча Тата элинде, айылында эң имандуулук, бир туугандык, үй бүлөлүк сезим күчтүү. Мен аябай кубанам, ушундай абысындарым бар, ушундай мага окшогон неберелерибиз бар. Анан Аписахан биздин музыкантыбыз ушунчалык керемет аялдар. Ушунун аркасы менен баягы үйдүн ээси кандай болсо, калган ээси ошондой болот да. Ушул Аписахандын аркасынан биз баарыбыз туруктуу, сүйкүмдүү, аябай шайыр, элпек деп койсуздар. Элпек. Анан баягы кыргызда макал бар эмеспи? Кекчил боло, эпчил бол деп. Бизде кекчилдик жок. Баары бирине бири ызат, баарына бири жакшылык менен кол сунуп турабыз. Кечиримдүү болобуз ар дайым. Баягы кыргызда бир макал бар эмеспи? Бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып деген. Ушул менин абысындарым, ошолорго мен аябай кубанам да. Ушундай адамдарда убагында чогула калышат. Убагында кетишет. Үй бүлөлөрү бар, баардын неберелери бар, келиндери бар. Анан баягы кыргызда бар да, келин менен жашашта кыйын. Күйөө баланын да сырын чечиш. Ушулардын баары мен ойлойм, үй бүлөсүндө баары жакшынакай болгон үчүн ушул жерге келип ырдап отурат. Ичинде күйүтү бар киши ырдай албайт. Анан мен азыр ушундай бактылуу болуп турам. Бир эле биз эмес, Кыргызстанда апалар бактылуусун каалайм. Бактылуу болуп, байбиче болуп төрдө отурууну каалайм.
Уулдарыбыз урматтуу болуп, кыздарыбыз кымбаттуу болуп, силерге окшогон балдар сүйкүмдүү боло бергиле алтындар. Оорубагыла, эч жокто оорубагыла, ден соолук болсун. Анан Кыргызда да ушу бизде бир макал болуп атпайбы? Керей өлкөнүн эли саясатчы, бай өлкөнүн элі саякатчы деп. Бизде бир саякатчы болуп кетели. Озуңуз калбай, май. Эмди жыл силерди Ирандан көрүп калабыз. Айылыбызга баарынан, Кыргызстандын баарына салам айтабыз. Баарыбыздын жүрөктөн чыккан саламды. Оорубагыла, моундай оору көп болуп атат. Ошол ооруга моюн сунбайлы. Ар дайым ойлогонубуз жакшылык болсун. Апалар ар дайым төрдө отурсун. Ата-энелеринин көргөн сыйы балдарынын жакшылыгы болсун. Жагымдуу батадан кийин жагымдуу сөздөрдөн кийин бир жагымдуу музыкалык чыгарма жаңырталы. Өмүр жөнүндө ой толгоон ырдайбыз, Жагымдуу чыгарма Эсенова Айнагүл эжекебиз тап береткен. SMS билдирүү бар. Пирамида каналына терең ыраазычылык каалаймын жана Элайым тобуна чыгармачылык ийгилик бар болушсун. Апалар Кант шаарынан Гүлхайыр деп көрөрманыбыз уzaткан экен. Нурлан, Эрлан, Бали апаларыңар сонун экен. Баарыңарга ийгилик, булбулдай үйүңөр өчпөсүн. Бүгүн Кудага камдан жатабыз. Кайны масан туруп келин алганы жатат. Кыз узатуу болот. Жакшы каалоо тилектериңерди айтып койсоңуздар деген экен. Кыз узатуу дейт. Албетте мынакей өмүрлүк жолдошун таап, улуу турмуш босого саттап турган чак экен. Барган жерден багайтсын элеге. Ыйлабаган, жыргаган келиндерден болсун. Барган жеринен таштай катып судайсың деп коет беле? Жакшы. Бактылуу болсун. Биз болсо ырдаганга жетишелик. Кийинки чыгарма арчалар деле жаш бойдон дейт экен. Ансыганда Рысалиева Пахта апабыз менен Турсалиева Барчын апабыз жагымдуу чыгарма аткарып берет экен. Андыктан көрмөңүздөр. Karanın üzgün gülüktey, alı gülen aldırak kayda, arçalı vetti etekim, ayılmış üzgün can kayda, kayda kayda kaldı kayda, yengsepken oşal jaz kayda, kayda kayda kaldı kayda, yengsepken
Bali. Ağır günler gelmey gitse de ayrılmay ümit yaş doydum. Özgürdük mezgil taqdırdı, önürler bizge tap koygun. Hey! Yavaylap bir koygun, arçalarda le yaş koydun. Hey! Yavaylap bir koygun, arçalarda le yaş koydun. Arçalarda le yaş koydun. Bali. Аны mesela gözді açып жұмғанша 1 saatlik қарамауыз 1 минутта эле өтүп кетти. Башында эфирге келгенде коруп каттыңыздар эле, кандай болот, эмне болот деп. Билбей өтүп кетти. Сонун экенби? Ырдагып келди. Азыр эми бир жаштакай жагымдуу кыскача коштошолу, анан кийин мекеним аттуу хор менен бүтүрүп коелу. Келиңиздер. Эң улуусу, сулуусу ким экен бул жамааттын? Бир кыскача бүтүрүп коюңуздар. Келиңиздер. Жалпы кыргыз элине болгон каалоо тилек. Келсин микрофон. Эми бүгүн Кудайдын буйруган күнү экен, мынтип силердин Пирамида каналынын эмесине студиясына келип, монтип элге ырдап берип атабыз. Эми баардык жамаатыңарга кааларыбыз чың ден соолукта болгула, өмүрүңөр узун болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун, келечегиңер кең болсун, алтындарын ойлогон ой тилеген максатыңарга жеткиле. Ушу бизди чакырып, ушинтип ырдатканыңарга чоң ыраазыбыз. Ошо кыргыз элине кааларым чың ден соолук узун, өмүр тынччылык болсун, токчулук, молчулук болсун, өлкөбүз өнүгүп өссүн, элибиз жыргалчылык жашоодо жашасын, ошого тилектешпиз. Дагы чыкыра берсеңер буюрса, келип талыкпай ырдап бергенге биз макулбуз. Баракелде. Ошону менен бирге көз тийбесин Пирамида каналына, жана дагы жамаатына суук сөздөр өтпөсүн, каалаганым өмүрүңөр көктөсүн, берекеси куту болуп жашоонун эч убакта эгеримде чырагыңар өчпөсүн. Çok rahmat. Eң сонун. Баракелде. Аны сиз келиңиздер, сиздер аткарыңыздарда мекеним болсун, андан кийин жыйынтыкка кетет. Keçegi toz
апалар тобу болду. Ооба. Ооба. Биз эми урматтуу телекөрүүчүлөр кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар демекчибиз. Бүгүн сиздер менен 2 саат алкагында кесиптешим Нурлан Урматбеков болду. Жана менин кесиптешим Эрлан Асранбеков болду. Эмки жумада биз менен жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Эртең болсо биздин кесиптештерибиз чыгат. 3-саатыбыздын алкагында дагы кереметтүү таңкы тамаша программасынын алкагында сонун долбоор уланат. Андыктан бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анан Апиз апабыз айткандай жыргап жашагыла.